Өзгөндүк өнөрпоздордун шеринесине көп болдук. Алардын катарында Алмаз Шер дагы бар, Ооба, мен телекөрүүчүлөр менен саламдашып амандашып алайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга кечирим сурайм. Ойготкучту коюп жатыңыздар. Анан кечикпейсиздер, мага окшоп кечигип калдым. Кечирим сурайм барыңыздардан. Ал эми биз программабызды уланталы. Биздин студиябызга келген конок бүгүнкү темабыздын алкагында өзгөчө чууларды дагы жакшы жагына, жаман жагына деги эле эң популярдуу гезит десек болот, Бүгүнкү темабызды жаңыдан көрүүчүлөрүбүз кошулуп аткан болсо эскерте кетели. Ырчылардын ыры менен чыры атактууларын тактап айтканда ушул туурасында тема кылып атабыз. Анан алардын ызы чуусун дагы, ырын дагы, башка жагын, жакшы жаңылыгын дагы чыгарып аткан бул Суперинфо гезити. Азыр биздин студиябызга мына ушул Суперинфо гезитинин шоу-бизнес жана маданият бөлүмүнүн шеф-редактору Асхат Субанбеков келди. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандыгыңыз менен. Жалпы YouTube каналдын көрөрмандарына да салам, сиздерге да салам. Майраңыз менен. Чоң рахмат. Алгач эле суроо, ушул бардык жаңылыктын баарын ушул гезиттен окуйбуз. Өзгөчө бул гезит баягы шоу-бизнеске, маданиятка көбүрөөк басым жасайсыздар. Анан ызы чууну дагы чынында эле көбүрөөк чыгарасыздар. Эң эле алгачкы суроо, ушул ырчылар биринчи өздөрү сиздерге байланышабы же биринчи дароо чалып сиздер чыгарганга аракет кыласыздарбы? Биздики көбүнчө ызы чууну көбүрөөк эмес, эми ызы чуу көбүрөөк болот да окшойт шоу-бизнесте. Биз атайын деле кылбайбыз, аны ошо негизи биздин негизги максат ошо болуп аткан окуяларды убагында окурмандарга жеткирүү да, маалыматтарды. Өзүңүздөр чаласыздарбы же сиздерге байланышып? Ар кандай болуп калат. Кээде өзүбүз чалабыз, кээде өздөрү чалып калышат. Кээде болсо өздөрү жазып калышат дегендей. Даракчасын өздөрү жазып калышат, анын жазасын. Белгилүү инсандар, ырчылар, деги эле шоу-бизнесте аралашып жүргөн жалпы инсандар кокусунан мирнерсе болуп кеткен болсо дароо Суперинфону издейт экен. Суперинфо жок беле мени тартып аткан деп. Анан эле өздөрү дагы билбей калат экен кантип чыгып кеткенин. Анан балким чыгып кеткенден кийин сиздерге чалып, ызы чуу салышып, сотко берем, тигиндей кылам, барам, жаңжал салам дегендер деле болсо керек. Албетте болот андайлар. Бирок андан кийин бизде факты болот да, мындайча айтканда баардыгында мисалы диктофон деген болот, болбосо видеозапистер болот, ошолор менен биз далилдеп койгонго да бизде болот да. Көбүнчө болуп калат ошондой, мисалы чалып алып ушундай тимелеп койсоңор болмогон же андай мындай дегендер. Ошол учурда эмне дейсиздер? Ошол учурда эми айтабыз, ушундай экинчи тараптыгына анын да койнууга биз дайыма даярбыз. Биз дайыма эки тараптуу жазганга жазабыз да негизи. Кээде үч тараптуу болуп кетет дегендей. Үчүнчүсү мисалы күбөлөр же болбосо башка ошол маалыматты тактаган тарап болуп калат да, мамлекеттик мекеме мисалы ырчын мисалы канча ызы чуу болот, баягы арыз түшөт үстүнөн, анын үстүнөн ошол далилдеген да болот. Эми баягы Орусиядагы шоу-бизнес менен биздикин салыштырганда бизде баягы менталитет деген бар, биз деген кыргызбыз деген бар. Анан аларга баары жараша берет да. Анан кээ бир учурда карап көрсөң, ошолорду туурагандай болуп, ошолордун жанагы ар биринин үй бүлөсүнө, мамилесине деги эле бардык жагына киришкендей болуп каласыздар да. Ал нерсе балким коомчулукка керек. Ошондуктан да сиздердин гезитиңиздер аябай популярдуу болуп атат. Мен баягы Суперинфону окутканда, мисалы кээ бир учурда мындай бир сезим келет да. Эки аял, айым бири-бири менен аябай ушакташып аткан сыяктуу бир сезим келет. Балким ошондон алып келесиздер. Каяктан келет өзү ушундай чыгарыш ушул идеяларды? Идеялар эми бизде буга чейин эле чыгып келген рубрика болот да. Ошолорду деле биз мисалы улантабыз деген. Үй бүлөлүк деп айтып атпайсызбы, эч качан үй бүлөсүнө мындай атайын киришип болбойсуз. Өздөрү мисалы кээде бизде ошо көбүнчөсү баягы пландайбыз алдын ала. Негизги каармандар булар болот. Ошо план менен ошо чыгасызбы деп өздөрүнүн уруксаты менен аны чыгабыз да. Мисалы сиз ошо үй бүлөсүнө келиште жакындагы эле ошо Гүлзат Мамытбек немесин айтып атсаңыз керек. Ал киши ошо өзүнүн баягы үнү жетпей аткандыктан ошо өзү бизге баягы келген, кайрылган ушундай бизди чагылдырып койгула, балким массалык маалымат булактарына чыкса, ошол көйгөй баягы элге жетеби деген ой мененчи. Баягы бизге себеби чалышат башкалар деле, негизги максаты бул баягы жалпы республикага жетет да гезит. Ошого баягы элге үнүбүз жетсин деп чалышат окшойт да. Башкалар деле мисалы чала берет, тигирчи бизде мындай болуп атат, тиги мындай болуп атат деп элечи, башка эле таанып алган эле бирөөлөр чалып калышат. Эмне деп айтканыбыз менен элдер бирок ушундай жаңылыкка көбүрөөк жакын экен да, кызык экен аларга. Албетте баягы шоу-бизнестин өкүлдөрүнүн же болбосо баягы талкуулап эле жатып калышат, ушул эмнеге эле ушуну кайталап эле чыгарасың же бирок ошону аябай көп окулат.
аябай көп окулат, ошону көрүшөт өздөрү. Талкуулап. Мисалы сиздердин гезиттин бирден бир популярдуулугу, эң көп тиражы көп гезиттердин бирисиздер. Популярдуулугу мына ушул шоу-бизнести, атактууларды көбүрөөк чыгарганыңыздардан болуш керекпи? Ушундай ойлойсуздарбы же кандай? Балким баягы элдин табитин билгенде болуш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде шоу-бизнес атактуулар бүт эле чыгарат, бүт каналда, бүт эле гезиттерде чыгарат ошо. Баягы элге эмне жагат ошол, биз эл эмнени күтүп атат, эмнени окугубуз келет, же болбосо эмне кайсы маселеде билесиздер демек окурмандарды. Ошондой. Мен студент болуп жүргөн убакта Суперинфо жаңы гана популярдуу болуп баштаганда сиздерде Толик Сынчы деген бар болчу. Ал барып алып концерттерди аябай бир мындай изилдөөчү да, мындай изилдеп концертке ушунча киши келди, ал болбой калды, концерти мынтукталды, башында деген кечигип башталды деп. Азыр деле барбы ушул киши? Албетте. Толик Сынчы деле чыгат. Бүгүнкү санда жок, бирок концерттер болгон сайын айма чыгат, убагында чагылдырат, барып сындап. Аты жөнү берилбейт, ким экени? Ал ошо берилбейт, псевдоним да, бир киши, бирок чындап эле бар ал киши. Бул баягы Толбой Сынчыдан келип чыккан ат эмеспи? Балким болушу да мүмкүн, бул псевдоним бирок. Түшүнүктүү. Мисалы, сиздердин гезит жумасына бир жолудан чыгып турат, ана сырткары атайын ТВ каналыңыздар дагы бар дегендей. Баягы көрүүчүлөр мурдараак эмне баягы ырчылар тактап айтканда эмнеси жаңылыгы болуп атса дароо сиздерге бөлүшкөнгө шашышчу дегендей. Азыр Instagram баракчасы бар, ар биринин өзүнүн окурмандары бар. Көбүрөөк мурдага караганда кайрылбай калыштыбы же мурдагыдай элеби? Азыр ошо көбүнчөсү баскан турган бүт ошо өзүнүн баракчасына жайгаштырат. Бирок биз ошол баракчасын алып эле жазып койбой, биз ошону дагы иликтеп, жиликтеп дегенде баягы кененирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Албетте, ошо өздөрүнөн сурап. Ал жакта эми кыскача эле жазып коет да, биз болушону кандай болду, кандай эс алдыңыздар, кененирээк жазып. Бул учурга чейин мисалы ошол ырларынан караганда көбүрөөк баягы ошолордун ызычуусу, каймачуусу элдерге кызык болуп атпайбы? Анан ошол чыгарып келген учуруңуздарда бул учурга чейин кимдер жазган болсоңуздар дагы кызыктуу окуялар болду беле? Кайсыл жагында болуп атышын чырлары да? Мисалы, ошол чырларынан, мисалы бирөө келип сиздерге арызданды, мен ушинтип атат деп айтып чыктан эртеси келип мен да беришим керек интервью деп. Албетте болот, бирөө келет, ал жума жанагы ачуусу тарай электе балким чыкпайбыз деп коет, анан ойлонот да, жообун айтыш керек болуп, анан кийинки жумада өзү чалат кайра. Чыгалы деп. Кызыктуу окуялар эми аябай көп болот. Мисалы баягы жөн эле келат, бирөө чакырат, эшикке чыксаң, жумуш менен келип чыксаң, мен президентке жолугат элем, жолуктуруп койгулачы деген сыяктуулар келет да мындай. Анда эми түшүндүрөсүң, байке биз деген президентке жолуктура албайбыз, ал деген ак үйгө барыңызчы болбосо. Ушундай болуп калат кээде. Анан жанагы эки инсандын урушуп кетүүсү, бири-бири менен мамиле кыла албай кеткенин сиздер да чагылдырып, баягы экөөнү чакырып, экөөнү түз эфирде бири-бирине суроолорду бердирип, ушундай дагы өткөрүп каласыздарбы? Ошол кантип чакырасыздар же өздөрү эле келишеби келебиз деп? Эки тарап кантип келип берет ошондо? Мисалы аябай урушуп, чатак кылып аткан мисалы инсандар болсо. Эки тарап түз эфирге мисалы чечише алайын деп келишет да. Бир жагы сунуш болот, экинчи жагы балким ошонун сунушун кабыл алса келет. Кабыл алып биз чалып мына ушундай түз эфирге келип чечише алалы дейбиз. Бирок түз эфирге эки тарап келген көптөн бери болду элек го дейм. Жумадан жумага өтөт да биз. Сандан санга болот сиздердики. Акыркы учурларда ошол шоу-бизнес өкүлдөрүнүн Кенже Дүйшөева менен Айжамал Кабылованын кайым айтышуусун чыгарып атасыздар уламдан улам. Булардыкы кандай болуп чечилип атат? Дагы эле айтышып атышабы? Булардыкы азыр жакшы болуп калды окшойт. Кандай болуп чечилгенде. Ал жакта биз деген Айжамал эженин дагы айткандары чыкты, Кенже эженин дагы айткандары чыкты. Үчүнчү тарап Гүлшайыр эженин калыс сөзү чыкты. Анан кийин эми өздөрүнүн чечими өздөрүндө болуш керек. Кандай чечишет эми алардын ишиде. Биз ошо болуп аткан окуяларды чагылдырдык анда. Эч кандай мындай аларды биз максатыбыз ырбатуу эмес. Кайра биздики колдон келишинче баягы ынтымакка чакыруу болот. Анан кааласа өздөрү ынтымакка келишет. Сиз канча болду иштегениңизге? Мен
газетада 7 жыл болду. 7 жыл, Назира Айтбекованы жанагы тамаша торго салабыз деп бир аз жанагы Орусиядагы телеканалдарга чейин барып калышты. Сиздерге арызданып, эмнеге мындай кыласыңар, туура эмес болду. Бул жөн гана газетанын атын жамынып алып, башка тараптан келген бизди коркутуу үркүтүүлөр болдубу деп, ошол кандай болду эле? Тамаша тор ошондон кийин токтоду окшойт, Же болуп келди. Мен ал убакта тилекке каршы бул шоу жагында эмес, Крым жагында иштечүмүн, ал окуяны жакында билбейм да. Ошондон негизи тамаша торлор кандай болот, мисалы сиздерде азыр болуп турабы ошондой? Тамаша торлор бизде ушундай съемочный группа барат, бир 10 чакты киши. 10 чакты киши барып эле, анан тамашага салып, ошо убагында эле тамаша деп эле айтылат. Баары ошо видео эмелер менен болот, съемкалар. Анан азыркы убакта ошондон бери болду элек. Боло элек, Азыркы мисалы Супер инфодогу бардык шоу жаңылыктар, маданий жаңылыктар сиздин баягы текшерүүңүздөн өтөт да, шеф-редактор болгондон кийин. Баягы бир жактуу бербегенге аракет кылабыз деп атасыздар. Кээде бирок окуп калабыз, бир эле адам бир адамды айтып аткан жагын угабыз да. Анан кийинкисинде балким анонс катары калтырып жазып чыгабыздарбы, же ошол эле күнү дароо алганга деле аракет кыласыздарбы? Биз ошол эле күнү алганга аракет кылабыз. Ал жак каалабаса, анда оюн угууга даярбыз дайыма. Ал кийинки жума келип айтса, биз дайыма эшигибиз ачык да. Биз эч качан бир тараптуу болуп, баягы башка кишини жамандаган эмеспиз. Түшүнүктүү, сизге ырайчылык билдирели келип бергендиңиз үчүн, маек куруп бергендиңиз үчүн. Сиздерге дагы ийгилик ишиңиздерге. Бүгүн бизде конокто Супер инфо гезитинин шоу бизнес жана маданият бөлүмүнүн шеф-редактору Асхат Субанбеков болду. Биз болсо ырчылардын ыры жана чыры деген темада алдыңкы мүнөттөрдө да сүйлөшөбүз, катарыбызда болуп туруңуз. Кеттик, Аллага.